Илим, билим адамга, улутка кут алып келе турган улуу мүлк. Адам жашоосунда ага эзелден терең баа берип келген. Билим адамга канат, билими күчтүү миңди жыгат. Илим окуу булагы, билим өмүр чырагы демекчи. Азыркы жаштардын көпчүлүгү китепке кайдыгер карап, интернет тармактардын кулу болуп, китепканаларда китеп окуган жаштардын саны азайгандан азайып бараткандай. Китептин адамдарга тийгизген таасири тууралуу сөз баштагандан мурун китептин келип чыгуу тарыхы туурасында кыскача айткым келди. Китептин качан пайда болгондугу тууралуу так маалымат жок. Кагазды ойлоп тапканга чейин китеп жазуу өтө эле оор болгон. Египеттиктер ташка чегип жазышкан. Бир нече жумалап аскага асылып, ташка чегип жазуу өтө оор болгон. Кетирген катасы үчүн кулдун башы алынчу. Ал кезде бир тамган эмес, бир сөздү түшүндүргөн. Бул ыкма азыр Кытайда колдонулат. Ассирияда ылайдан китеп жасашкан. Жумшак ылайга учтуу таякча менен жазып, аны отко кактап кургатышкан. Бул аны алып жүрүү үчүн өтө эле ыңгайсыз болгон. Кийинчерээк кой, эчки, музоонун терилерин ыйлеп, териден пергамент жасап, ошого жаза башташкан. Кагаз жасап чыгаруу да оңой болбогон. Бамбуктун сабагы, дарактын кабыгы, кара куурайды майдалап, аки ташка аралаштырып, аны суткалап кайнатып, андан чайырдын боткосу пайда болгон. Аны майда торчолордон өткөрүү менен жуука кагазды жаратышкан. 1564-жылы Россияда төл башы китеп болуп, Апостол аттуу китеп басылып чыккан. Андан кийин Федоров орустун биринчи алифбесин түзгөн. Ошентип китеп басып чыгуу да пайда болгон. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Андыктан жаш кезибизден тартып китеп биздин талыкпаган жандоочубуз болушу керек. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көнөрбөс көрөнгөнүн бири. Ал адамды өз башатына баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө, учурдагы, өткөндөгү жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов да эскертип кеткен. Китеп билим булагы. Китепсиз бардык тармактагы илим билимди билүү, таануу өтө кыйын. Демекчи, кайсыл өнүккөн өлкөнү карабайлы, бардыгы китепканага барып, китеп окуу алардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү. Алар китеп окуу менен эбегейсиз жетишкендиктерге жетишип, кыйынчылыктарды акылдуулук менен чечип, өз өлкөсүнүн экономикасы күчтүү, гүлдөп өнүккөн өлкөлөрдөн билим алып, китепканалардан китеп окуу менен түптөп жатышпайбы? Китеп окуунун адамдарга тийгизген пайдасы. Китеп окуу стрессти азайтат. Башыңызды чыңалткан бул оорчулукту жоюу китеп окуу менен да, андан да жеңил болот. Уйкусуздуктан арылтат. Китеп окуу эс алуунун жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Акылыңызга акыл кошот. Көркөм чыгармаларды окуу менен бирге адам жашоону, айланасындагыларды туура түшүнүүгө калыптанат. Мээнин иштөөсүн жакшыртат. Изилдөөлөрдүн натыйжасында окуу менен мээнин нерв байланыштарынын саны физиологиялык деңгээлде көбөйөрүн аныкташкан. Депрессияны айыктырат. Китеп окуу депрессияны айыктыруу үчүн жакшы ыкма экендиги окумуштуулар тарабынан аныкталган. Китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыз. Жогорку интеллектуалдык деңгээл сизди айланаңызга кызыктуу кылып көрсөтөт. Китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепти канчалык көп окуса, ошончолук жакшы каармандарга окшошууга аракет кылып, жашоосун китептегидей кызыктуу кылып жашоого умтулат. Көп окуган адам жигердүү жашоо образына ээ болот. Коомдук жана маданий органдардын жигердүү катышуучулары жашоосунда абдан китепкөй адамдар экендиги аныкталган. Эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Китеп аламдагы жакшы нерселерди көргөзөт. Ыктыярчылар жана кайрымдуулук иш-чаралары менен алектенгендердин негизги курамын жигердүү китеп окуучулар түзүшөт. Илим билимдеги ийгиликтер бул Кыргызстандын келечеги. Ал ийгиликке жетишүү үчүн тынбай эмгектенүү, өмүр бою өзүн өзү өркүндөтүүнүн үстүндө иштөө зарыл. Илим билимдүү жаштар мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө, айыл чарба, өнөр жайын өнүктүрүүгө, элдин маданиятын гүлдөтүүгө,
өзүлөрүнөн кийинки муундар үчүн ар тараптан эң мыкты шарттарды түзүүгө кам көрүшөт. Ошондуктан ар бир окуучу алтынга тете убактысын текке кетирбей, өз убагында көптү окуп, көптү билүүгө аракеттениши керек. Ошондой эле билимди максаттуу алып, аны өз турмушунда практикада колдонуп, өзүнө да, элге да, мекенге да пайдасын тийгизүү зарыл экендигин унутпашы керек.